Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын математика мугалими мен Кырбашева Бибайша. Бүгүн алгебра сабагында 11 класстан темабыз аныкталбаган интегралды табуунун 3 эрежесин өтөбүз. Сабагыбыздын максаты биринчи аныкталбаган интегралдын аныктамасын билишет. Экинчи аныкталбаган интегралды табуунун 3 эрежесин үйрөнүшөт. Үчүнчү аныкталбаган интегралды табууда 3 эрежени көнүгүчтүүдө колдоно алышат. Биз интеграл жөнүндө өтүп аттык. Бүгүнкү өтүлгөн темабызда аныкталбаган интегралды табуунун эрежелери. Аныкталбаган интеграл дегенибиз бул баштапкы функциянын жалпы жыйындысы. Бул аныкталбаган интеграл болот. Төмөндөгүдөй эрежелерге ээ болоорун азыр силерге айтып өтөйүн. Биринчи эрежеси интеграл k f от x dx. Муну билесиңер, бул интеграл белги. K бул турактуу сан, f от x функция. Бул интегралдын алдындагы функция болуп эсептелет. Dx бул интегралды билгизет. Биз мына могул жерде k деген коэффициент интегралдын алдында тургандан кийин коэффициентти дайыма алдына чыгарып ийебиз дагы интеграл f от x dx. Мында эмнени билесиңер? Биз баштапкы функцияны тапканда деле алдындагы функциянын алдында коэффициент турса, биз ошол коэффициентти дайыма эмне кылчу элек? Алдына чыгарып ийчүбүз. Буга бир мисал карайлы. Мындай деген мисалы, ар биринен бир мисал кетирип өтөйүн. Мисалы, интеграл 4x-тин 5-даражасы dx. Караңыздар балдар. 4 коэффициент, 4 алдына жазылат дагы интеграл x-тин 5-даражасы dx болду, Барабар 4-түн өзүн жазабыз дагы x-тин 5-даражасына интеграл алабыз. Бул даражанын баштапкы функция, даражадан баштапкы функция алган эле бул интегралдын таблицасы болуп атпайбы? X-тин 5-даражасынан интеграл алганда даража көрсөткүчкө бирөө кошулуп, кайра ошол бөлүнөт. Ошондо x-тин 5-ке 1 кошсок, x-тин 6-даражасы бөлүнгөн 6 болот. Анан бул жерден 4 менен 6 2-ге кыскарып кетсе, 2x-тин 6-даражасы бөлүнгөн 3. Жалпы түрү плюс с деген сан кошулат. С бул турактуу сан. Мына ушундай кылып биринчи эрежесин ушинтип колдоно алабыз. Эми баштап интегралды табуунун экинчи эрежеси. Экинчи эрежеси интеграл f от x кошулган g от x dx болсо, бул сумманын интегралы. Суммадан интеграл алыш үчүн ар бир кошулуучудан өзүнчө интеграл алабыз. Интеграл f от x dx кошулган интеграл g от x dx. Мына ушинтип. Бул жерден экинчи эрежеде айта алабыз, сумманын интегралы бул ар бир кошулуучулардын интегралдарынын суммасына барабар. Мына ушул боюнча төмөндөгүдөй бир мисал карайлы балдар. Мисалы интеграл x квадрат плюс 1 бөлүнгөн x-тин кубу dx. Бул суммадан болуп атат. Суммадан интеграл алыш үчүн ар бир кошулуучудан өзүнчө интеграл алабыз. Интеграл x квадрат dx кошулган интеграл 1 бөлүнгөн x-тин кубу. 1 бөлүнгөн x-тин кубун бөлчөктүн алдына алып чыгып алабыз да, x-тин кубун бөлчөктүн бөлүмүндө x-тин алдына алып чыксак, x-тин -3-даражасы, dx барабар. Ар биринен интеграл алабыз. X квадраттын интегралы бул как экөө тең даражадан интеграл алган болуп атабыз. Ал үчүн даража көрсөткүчкө бирөө кошулат дагы кайра бөлүнөт. x-тин кубу бөлүнгөн 3 болот. Экинчиси -3-кө 1-ди кошсок, x-тин -2 даражасы болот, x-тин -3 даражасы плюс 1 болгондо x-тин -2 даражасы бөлүнгөн -2 болот. Барабар муну дагы жөнөкөйлөтөбүз. x-тин кубу бөлүнгөн 3. Могу x-тин -2 даражасы бөлчөктүн алымындагы даража бөлчөктүн бөлүмүнө түшкөндө оң көрсөткүчтүү болуп калат да. Могу -2-нин белгисин мына бул жерге чыгарып ийебиз. -1 бөлүнгөн 2x-тин квадраты плюс с. Мына ушинтип экинчи эрежени колдоно алабыз. Эми үчүнчү эрежебиз интеграл f от kx плюс b dx барабар.
Мына могул жерде бул татаал функциядан интеграл алуунун эрежеси бизде f от x болсо бул жерде f от kx плюс болуп атат. X'тин коэффициенти k. Ошондо мындан интеграл алганда x'тин коэффициенти 1 бөлүнгөн k болуп чыгып кетет да, 1 бөлүнгөн k. F от x'тин интегралы же болбосо баштап функциясы чоң f от kx плюс b и плюс c. Мына ушинтип алабыз. Бул татаал функциядан тууралганда сөзсүз x'тин коэффициентин k'ны 1 бөлүнгөн k кылып дайын алдына чыгарып ийебиз балдар. Мына ушуга карата төмөндөгүдөй бир мисал карайлы. Мисалы интеграл косинус 7x минус 3 dx барабар. Биз билебиз да, косинус x'тин интегралы синус x экенин билебиз, а бирок могул жерде x'тин ордунда 7x минус 3 болуп татаал функция болуп атат. X'тин коэффициенти 7 болуп атат. Ошондо могу биринчи, үчүнчү эреженин негизинде x'тин коэффициенти 7, 1 бөлүнгөн 7 болуп алдына чыгып кетиш керек экен. 1 бөлүнгөн 7 чыгардыкпы? А косинустун интегралы синус, ошон үчүн синус 7x минус 3 и плюс c деп туруп кое алабыз. Мына ушинтип үчүнчү эрежени колдонобуз. Балдар. Мисалы интеграл 9x плюс 7'nin 10. darajасы dx'tan интеграл алабыз. Бул да функция, татаал функция. Бул даражанын функциясы болот. Даражанын интегралы. Даражадан интеграл алабыз. Даражадан интеграл алганда бул татаал функция болгон үчүн x'тин коэффициенти 9ду 1 бөлүнгөн k кылып чыгарып ийебиз. 1 бөлүнгөн 9 кылып чыгарып ийебиз. 1 бөлүнгөн 9 кылып чыгардык. А бул 10 даражадан даражадай кылып тундалабыз. Караңдар, 9x плюс 7'nin 10 даражасына бирөө кошулат да, 11 даражасы бөлүнгөн 11 болот. Барабар бул эки бөлчөктү көбөйтүп койсок 9 менен 11'ди бөлчөк 99. Биягында 9x кошулган 7'nin 11 даражасы плюс c. Мына ушинтип бүгүнкү темабызда аныкталбаган интегралды табуунун эрежелери, 3 эрежени колдонсок, 3 эрежени жакшы билсек, интегралды табуунун таблицаларын жакшы билсек, любой интегралды чыгара аласыңар балдар. Биз азыр аныкталган интегралдын 3 эрежеси боюнча бирден мисалдарды карап бердим. Анан китебиңердин 16-бетинде 17-ден баштап 20-га чейинки номерлер ушул аныкталбаган интегралды табуу боюнча мисалдар берилген. Мен ушул номер 17-ден 1-2 мисал, номер 18-ден 1-2 мисал көрсөтүп берейин. Калганын үйдөн өзүңөр чыгарасыңар. Номер 17-нин мисалы б'сы дейле. Номер 17'nin b'сы. Төмөндөгүдөй мисал экен балдар. Берилген функциялардын баштапкы функцияларынан жалпы түрүн тапкыла. F от x барабар 2x плюс 3 бөлүнгөн x'тин 4 даражасы плюс 7 синус x. Мунун баштапкы функциянын жалпы түрүн тапкыла дегенде баштапкы функцияны биз чоң f от x менен белгилейбиз. Чоң f от x барабар деп чыгарабыз. Бул сумманын функция сумма болуп аткандан кийин, демек суммадан баштап функция табыш үчүн ар бир кошулуучудан өзүнчө баштап функция алабыз. 2x'тин баштап функциясы. 2 деген бая биринчи эреже боюнча 2 коэффициент өзү жазылат. X'тин баштап функциясын табабыз. X'тин баштап функциясы x квадрат бөлү 2. Анткени x'тин даража көрсөтүшү 1 болсо, 1ге 1 кошулат, кайра 2 бөлүнөт. Плюс могул жерде 3 бөлүнгөн x'тин 4 даражасы, 3 бөлүнгөн x'тин 4 даражасын биз 3 көбөйтүлгөн x'тин минус 4 даражасы деп жазып алабыз. Анткени x'тин 4 даражасы бөлчөктүн бөлүмүндө турса, бөлчөктүн алдына чыкканда минус 4 даражасы болуп калат. Мына мындан баштап функция алабыз да. Ошондо 3 деген коэффициент өзү жазылат. А x'тин минус 4 даражасынан баштап функция алыш үчүн бул минус 4кө 1 кошулуп, кайра минус 4 кошуп 1ге бөлүнөт. Ошондо минус 3 даражасы болот да, x'тин минус 3 даражасы бөлүнгөн минус 3 болот. Экинчи кошулуучудан алдык. Үчүнчү кошулуучудан алыш үчүн 7 коэффициент биринчи эреже боюнча өзү жазылат. А синус x'тин баштап функциясы минус синус x, косинус x. Ошондо минус алдына чыгып кетсе, могул жерде минус кылып алабыз да, минус косинус x. Элбет коелу. Барабар. Мына могул жерде 2 менен 2 кыскарып кетет.
Ошондо барабар x квадрат кылат. 3 менен 3 дагы кыскарат да, минус бул жерге келет. Минус дейбиз дагы x'тин минус 3 даражасын бөлчөктүн кара бөлүнө чүйөйбүз. 1 бөлүнгөн x'тин кубу плюс минус 7 косинус x жалпы түрүн тапкыла деген сөз турак турсаң с кошулат. Мына ушинтип баштап функциясын табабыз балдар. Бул баштап функцияны табууда биз көбүнчө азыр биринчи эрежени колдондук. Алдында коэффициентти өзүн жазып, анан баштап функцияны табуунун эрежесин колдондук. Бул эреже баштап функцияны табуунун таблицасын колдонгондо даражадан баштап функцияны кантип алабыз, тригонометриялык функциядан кантип баштап функцияларыбыздын таблицасы ушул жерде колдонулду. Мындан башка дагы бир мисал карайлы. Кайсыны карасак анда 17-нин гысын карайлы. Гысында f от s барабар 3 бөлүнгөн синус квадрат пи бөлүнгөн 3 минус s деген функция. Ушул функциядан баштап функция алыш керек. Мунун баштап функцияны алыш үчүн биз мондагы жазып алсак бизге көрүнүктүү болот да. Могу 3тү боякка жазып 3 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн синус квадрат пи бөлүнгөн 3 минус s деп жазып алсак, биз таблицага окшош болот да. Карагыла. Кайра эле 3тү көбөйткөндө 3 кайра алдына көбөйткөндө мону өзүн берет да. Бирок могу жерде бизде таблица көрүнүп атат. Эмненин таблицасы? 1 бөлүнгөн синус квадрат x'тин таблицасы көрүнүп атат да. Ошон үчүн мен ушундай жаздым. 3 деген коэффициент алдында коэффициент, ал сөз алдына чыгат. Ошондо мына могу жерге чоң f от s'ти жазабыз. Бул баштап функциясы. Чоң f от s барабар 3 деген коэффициент өзү жазылат. Карагыла. 3 деген коэффициент өзү жазылат. Баштап функцияны табуунун жосу интеграл табуунун 3-чү эрежеси боюнча s'тин алдындагы коэффициент 1 бөлүнгөн k болуп алдына чыгат. Демек s'тин коэффициенти минус 1 болуп атпайбы? Көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн минус 1 болуп алдына чыгат. Мына могу жерибиз 1 бөлүнгөн синус квадрат x'тин баштапкы функциясы таблица боюнча минус котангенс x. Демек минус котангенс пи бөлүнгөн 3 минус s. Мына ушундай болот. Мына мону жөнөкөйлөп кое турган болсок, могу минус 3 берет да. Минус 3 берет. Минус 3тү минуска көбөйтсөңөр 3 деле берет. 3 котангенс пи бөлүнгөн 3 минус s. Анан плюс с. Мына баштап функциясы ушул. Бул г17-нин гысын иштегенде сиздер дагы эле биринчи эрежени колдонуңар. 3 деген коэффициент артына жазылды. Анан 1 бөлүнгөн синус квадрат x'тин баштап функциясы минус котангенс x экендигин билдик. Анан 3-чү эрежени колдондук. 3-чү эрежеде тотал функция болгондо өзгөрүлмөнүн коэффициенти 1 бөлүнгөн k болуп чыгып кетет алдынан. Ушул 3 эрежени колдонуп эсеп чыгарып балдар. 18 эми балдар 18-нчи номердин б'сын көрсөтүп берейин. 18-nin б'сында мында болсо төмөңдүкү интегралды тапкыла дейт. Интеграл баштап функция экөө бирдей эле. Баштап функциясын тапкыла дегенде чоң f от x менен барабар деп чыгарасаң, интеграл тапканда интеграл мына муну чыгарасаң. Интеграл 9x'тин 7-нчи даражасы плюс 4 бөлүнгөн x'тин кубу dx. Алар. Мына могу интеграл чыгарабыз. Бул интеграл чыгарыш үчүн биз могу интегралдын алдында туйманы жөнөкөйлөп алабыз. Могу кошулуучу болуп атпайбы? Сумманы могу бөлчөктүн бөлүндө x кубка бөлөбүз ар бир кошулуучуну. Ошондо интеграл 9x'тин 7-нчи даражасын x'тин кубуна бөлсөк, x'тин 7-нчи даражасын x'тин кубуна бөлсөк, x'тин 4-нчи даражасы калат. 9x'тин 4-нчи даражасы плюс 4-тү x кубка бөлөбүз. Ошондо 4 бөлүнгөн x куб дегенде x кубту бөлчөктүн алдына алып чыгып алсак, 4x'тин минус 3 даражасы деп жазабыз. Ошондо 4x'тин минус 3 даражасы dx. Барабар. Эми бул жерде жанагы экинчи эреже боюнча ар бир кошулуучудан өзүнчө интеграл алабыз, алдына жазайын барабар. Ар бир кошулуучудан өзүнчө интеграл алганда 9 алдында коэффициент да 9 өзү жазылат. X'тин 4-нчи даражасынан интеграл алганда x'тин 5-нчи даражасы бөлү 5 болуп кошулган. Бул жерде 4x'тин минус 3 даражасынан интеграл алганда 4 өзү жазылат. X'тин минус 3 даражасынан интеграл алганда минус 3кө 1 кошулат да. X'тин минус 2 даражасы бөлүнгөн минус 2. Барабар жөнөкөйлөтөбүз. Ошондо 9x'тин 5-нчи даражасы бөлүнгөн 5
4 менен 2 кыскарып кетет. Плюс 2 x минус 2 даражасы бөлчөктүн бөлүмүнө түшкөндө x'тин квадраты бөлчөктүн бөлүмүнө түшөт. Кыскарганда 2 калганда 2 алдынан көбөйтүлөт. 2 плюс c. Эми силер балдар үйгө мына ушул эрежелерди колдонуп